Accord, Lexus, nerede Getz, naraqtan Merz, ana Highlander. Ошондо 5 машина авария болуптур, жаллап атат. Бүгүн 4-ü. Это страшный өз дагычы. Этият боло тургандар, эмнеде полоса. Не полоса келип тур, 2 полосага уланып кеткен да, ошол жерден болгон да. 3 машина согушкан, Getz, Accord, Lexus. Анан бул жерде скорость азайганда, мына тормозду берген, артынан келип мына эжебиз. Паң этип койгон муну. 210-да. Сокулуктагы айылда чоң унаа жолдон чыгып бала бакчага кирип кетти. Бүгүн 4-октябрь күнү Сокулук районуна караштуу Гавриловка айылына унаа кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык саат 12:30 чамасында Бишкек Карабалты унаа жолунда болгон. Кечээ автобус жолдон чыгып бала бакчанын имаратын жарака кетире сүзгөн. Жергиликтүү тургундар ушул туштарда жол чурак коюп берүүнү суранып, кат даярдап жатабыз деди алар. Жергиликтүү тургундардын айтымында жолдун ушул тилкесиндеги кырсыктардан бир айдын ичинде 2 өспүрүм жабыр тарткан. Кийинчерээк Mercedes-Benz Sprinter чыгыштан батышты көздөй бара жатканда айдоочу рулга ээ боло албай жолдун оң жагында жайгашкан номер 9 бакчанын тосмосун сүзгөн. Маалымат благы турмуш. 5-6 минутталык убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Assalamu alaikum жамаат. Мына сайдикке кирип кетти машина. Ичи жаракка кетиптир. Өткөн күнү кечинде бияктан да сүзүптүр баланы. Мына эже директор, школдун директору жүрөт. Тияка бияка светофор койдуралык, чогулалык деп атат. Башты бириктирип. Эмки жумада эме кылалык дейт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кагазга толтура баарыбыз кол коюп берип, бүт баарына светофор койдуралык. Бияка тияка балдар. Улуттук банктын атынан акчалай сыйлык коюлган оюндарга ишенбегиле. Башкы банк бул соц тармактардагы алдамчылыктын бир түрү экенин эскертти. Маалым болгондой, белгисиз адамдар оюнга катышасың деп алдап, шилтеме аркылуу кирүүнү өтүнүп, жеке маалыматтарды сурайт. Улуттук банк жеке жактарга, жарандарга эсеп ачып, акча эсептерин жүргүзбөй турганын эске салды. Эгер алдамчылардын торуна илингениңизди билип калсаңыз, окуя тууралуу банкка дароо кабарлап, картаны же эсепти бөгөттөп коюуну өтүнүңүз. Өзүңүзгө сак болуп, алданып калбаңыз, деди Башкы банк. Маалымат багы Спутник KG. Улуттук госпиталдын дарыгерлери кармалды. Аталган медициналык жайдын жаак бет хирургиясы бөлүмүнүн жетекчиси жана жооптуу кызматкерлери бейтаптардан системалуу түрдө акчаны мыйзамсыз алып келген кылмыштуу кирешелерди адалдаган деп шек менен тузакка илинген. Маалымат багы Спутник KG.
Бишкектеги жетпей жаткан сып. Балбак Төлөбаев канттагы цемент заводко нааразы болду. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев социалдык тармактагы баракчасында сүрөт менен бөлүшүп, канттагы цемент чыгарган заводдун түтүнү Бишкекке тарап жатканын айтып, оңдотуу керектигин билдирди. Калайык, Бишкектеги түтүн жетпей жаткан сып эми канттагы цемент завод калды. Мурунда көп жолу айткам, текшерип, эскертүү берип, оңдотуп коюш керек. Бизде азыр тартип ордобогон убак. Тиешелүү мамлекеттик органдар көңүл бурат деп ишенем. Буга түтүн Бишкек тарапка тарап жатат деп жазды ал. Бишкекте эркек киши өлгүчө сабалган, шектүү кармалды. Бишкек шейиптин ыкчам кызматкерлери тарабынан денеге келтирилген оор жаракаттын натыйжасында адам өлүмүнө алып келген шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шейиптен билдиришти. 4-сентябрь күнү жүзеки кызматына саат 9:35 чамасында Бишкек шаарынын Чүй жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинен 1972-жылы туулган жаран белгисиз адамдар тарабынан сабалып, ооруканада көз жумганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда маалымат такталып, 1972-жылы туулган жаран каза болгондугу аныкталган. Кылмышка шектүү катары 1993-жылы туулган жаран аныкталып кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Маалымат благай Сереп Медиа. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ушу бизге убакыт гана керек болуп турат да, ушу сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына бүгүн 29-сентябрь болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим, сколиоздарды менен. Алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей, ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түптүз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атып, ушу маңдайыма ушул балам, ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сураныңыздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге Эм банк өзүмө ачылган 05-13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Мирлан иним болот 03-79 Мирлан деп чыгат. Долук кылып коюңуздар. Кыргыз элим, мен болсо мектепке баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Долук